Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо чоң тик бурчтуу торт жасайбыз. Баардык сырларын жашырбастан ачык айтып бергенге аракет кылам. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач кургак идишке 4 жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз. Идишибиз сөзсүз түрдө кургак болушу керек жана жумуртканы алдын ала муздаткычтан чыгарып койсок абдан жакшы. Жумуртканын агына 1 чымчым туз кошуп, миксердин жардамы менен алгач төмөнкү ылдамдыкта чалып баштайбыз. Бир аз агарып көөрүп чыкканда ылдамдыкты жогорулатып, кумшекерди себелеп бир аздан кошобуз. Баардыгын бир салганга болбойт. Кумшекерибиз жакшы ээрибей калат. Ошондуктан улам себелеп миксердин ылдамдыгын көбөйтүп чала беребиз. Эң негизгиси жумуртканын агын жакшылап чалып алышыбыз керек. Эгер меникиндей колго чалган кичинекей миксер болсо 15-20 мүнөттөй керектелет. Мына ушундай жыйынтыкка келиш үчүн идиштен төгүлүп кетпей, аябагандай катуу, тыгыз масса болгончо. Ал эми планетарный чоң миксер болсо албетте 8-10 мүнөттө эле даяр болот. Биртоп эле убакытты үнөмдөйбүз. Эми жумуртканын сарысын бирден кошуп, жөн гана миксердин төмөнкү ылдамдыгында жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин 80 мл өсүмдүк майын куюп, майды дагы жөн гана миксердин төмөнкү ылдамдыгында 10-15 секундадай эле аралаштырып алабыз. Ал эми 220 мл айранга атайын торттор үчүн колдонулган боектон кошуп койсок болот. Боек ар кандай болушу мүмкүн, каалооңузга жараша кызыл, жашыл, сары, көк сыяктуу. Боелгон айранды дагы жумурткабызга кошуп, аны дагы жөн гана аралаштырып алабыз. Кургак азыктарды болсо өзүнчө аралаштырып алабыз. 280 грамм унга 1 чай кашык көптүргүч жана чай кашыктын учуна сода кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, камырыбызга ээлеп салабыз. Мен 2 бөлүп коштум. Ошондой эле жакшы аралашыш үчүн ылдыйдан өйдөнү көздөй этияттык менен силикон күрөкчөсүн колдонуп аралаштырсак абдан жакшы болот. Эске салчу нерсе, камырыбызга боекту аралашкандагы түс менен камырыбыздын бышкандагы өңү бир аз айырмаланат. Анткени камыр бышканда бир аз коюланат же карарат десек болот. Ошондуктан эгер ачыгыраак түстү кааласаңыз, анда боекту албетте бир аз азыраак кошобуз. Ал эми духовкабызды алдын ала 180 градуска ысытып коебуз. Камырды ар дайым ысык духовкага салабыз. Жакшылап тегиздеп, формамдын диаметри 40 сантиметрге 30 сантиметр, бул жерде болжол менен 28ге 38 десек болот. 25-30 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшерсек болот. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Эми жакшылап муздаганча алгач идиште калтырып коебуз. Андан кийин четтерин бошотуп, идиштен чыгарып, дагы бир аз жакшылап муздаганча темир торчонун үстүндө калтырып койсок болот. Ошондой эле кандай гана бисквит болбосун, бышып жатканда алгачкы 20 мүнөт духовканын эшигин ачканга болбойт. Ал эми тортубуз кургак эмес, нымдуу, жумшак болуш үчүн таттуу сироп колдонобуз. 200 грамм кумшекерге жарым чай кашык ванилин жана 200 мл сууну куюп, отко коебуз. Тынбастан аралаштырып, кумшекерибиз эрип, сироп кайнап чыкканча эле отто кармайбыз. Көп кайнатканга болбойт. Жана оттон алып, толук муздаганча коюп коебуз. Албетте чоң тортту бышыруу үчүн бир бисквит аздык болот. Ошондуктан мен 3тү бышырып алдым. Ошондой эле 2ни дагы колдонсок болот.
Бисквиттер толук муздагандан кийин салфанга ороп муздаткычка жок дегенде 2 сааттан 6 саатка чейин коюп койсок абдан жакшы болот. Андан кийин гана чыгарып тортубузду чогултканга даярдай беребиз. Бисквиттер бышып жатканда бети ошондой эле түбү бир аз күрөң болуп бышышы мүмкүн, боек кошулгандыктан. Андыктан ал күрөң катмарды ичке тилип алып салсак тортубуз көрктүү, камырыбыздын өңү чыгып аябай кооз болот. Жана дагы эгер бисквитиңиздин бети тегиз бышпай калса дагы аны дагы тегиздеп кесип алып таштайбыз. Ал эми четтерин болсо бири-бирине теңештирип, баардыгын бирдей өлчөмдө кылып кесип алабыз. Ал эми крем жөнүндө айта турган болсом, кез келген өзүңүзгө жаккан кремди колдоно берсеңиз болот. Мен крем-чиз колдондум. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Творожный сырга кум шекердин упасын кошуп, жакшылап аралаштырып, бир аз чалып алабыз. Андан кийин 33% сливкиден куюп, баардыгы коюланганча чалып алсак, ошо менен кремибиз даяр болот. Бул жерде кремдин жасалуу жолун гана көрсөттүм. Ал эми канча граммдан кошулгандыгы жөнүндө видеонун алдындагы описаниядан кирип көрүп алсаңыздар болот. Анткени кремди мен 2 бөлүп жасап алган болчумун. Баардыгын бир аралаштырганга миксеримдин алы жетпейт болчу. Ошондуктан жарымын жасап, тортто чогултуп, муздаткычка салып койдум. Андан кийин эртеси күнү бетин майлаганга дагы кремдин жарымын жасап алдым. Мына ушундай коюу, аябагандай даамдуу кремдердин бири. Албетте жасап көрүңүздөр. Ал эми биз тортубузду чогултуп баштай берсек болот. Тортду чогултуп алгандан кийин бетин дароо эле крем менен майлабастан алгач жука кылып бетин капталдарын майлап чыгабыз жана муздаткычка 1-2 саатка салып коебуз. Андан кийин гана жакшылап крем менен майлап тегиздеп тортубузду кооздой берсек болот. Бисквиттин кесиндилери болсо майдалап тортубузду кооздогонго колдонсок болот.
Кремдин калганы менен бетин, капталдарын жакшылап тегиз кылып майлап чыгабыз. Мен бетин гана тегиздеп, ал эми капталдарына көкүмдөрдү жабыштырып койдум. Сиз дагы ошентсеңиз болот. Жана кааласаңыз өзүңүздүн табитиңизге жараша, каалооңузга жараша ар кандай кылып кооздоп койсок болот. Тортту кооздоо боюнча эгер кааласаңыздар өзүнчө видео тартайын. Бул видео узун болуп кетти. Эгер керек десеңиздер сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми бүгүнкү видео жаксап, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип коюңуздар. Жана каналыма катталып, коңгуроону жандырып койсоңуз, алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар гана болсун. Ушундай даамдуу тортторду жасап туруңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.